баягы өзүң сүйгөн кесибиңди таштап кете албайт экенсиң. Мадина Сейитмуратова Кызыл Жол орто мектебинин 11-классын окуучусу. Ал жаш кезинен журналистика кесибин аркалоону кыялданат. Бүгүн ал келечектеги кесиби жана анын түйшүгү, артыкчылыгы тууралуу маалымат алуу үчүн Баткен телеканалына экскурсия жасаганын келишти. Бүгүнкү саякат мага аябай жакты десем болот. Мен өзү кыялданган кесибим журналистика кесиби. Мага бир чоң кадам болду десем адашпаймын. Мадина сыяктуу быйыл мектепти аяктап жаткан Кызыл Жол орто мектебинин окуучулары келечектеги кесибин тандоо алдында турат. Мындан улам мугалимдер бүтүрүүчүлөрдү жаштарды туура кесипке даярдоо багытында мекеме ишканаларга саякат жасоо демилгесин көтөрүп чыккан. Бул ирет алар Баткен областык телеканалында болушту. Ушул медиа борборуна тааныштыруу максатында алып келдик. Себеби быйыл окуучуларыбыз ар бири ар кайсы кесиптин ээси болгонду жакшы көрүшөт да. Анан биз ушу Баткен телевидениясын көрүп, ушуга суктанып, биз балдарыбызды ушул жерге алып келип тааныштыралы, келечекте бизден балдарыбыздан да мыкты журналист кыздар, балдар чыкса деген максатта алып келдик. Экскурсиянын жүрүшүндө Баткен областык медиа борборунун директору Мамадян Бердишев Баткен телеканалынын ишмердүүлүгү, анда жүрүп жаткан иш процесси менен тааныштырды. Ошондой эле телеканалда көп жылдан бери эмгектенген журналисттер менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан журналисттерге дагы мамлекет тарабынан жакшы эле көңүл бурулат. Алган айлыгыбыз өзүбүзгө жетет. Андан сырткары журналисттердин ар бир жазган калем акыңа бизде гонорар төлөп берет. Ошон үчүн журналисттерде дайыма эфирге чыгуу, атаандаштык болот. Мен ага караганда жакшыраак чыгышым керек, менин макалам жакшыраак болуш керек деген атаандашу бар жерде гана өсүү болот да. Ошентип иштейт да бизде журналисттер атаандашу менен. Алда койгон максаттарым Кыргызстанда IT тармагына тапшырам. Ошолор боюнча кичине бир аз болсо да Баткен медиасынан маалымат алдык. Сиздерге чоң рахмат. Кесипти туура тандоо адамдын келечегине чоң таасир тийгизет. Мындан улам адистер кесип тандоо жөндөмүнө замандын талабына жараша тандоону сунуштап келет. Гүлбарак Шакирова, Бексултан Кайратбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Таланттуу балдар, кыздар иштеп атат.